Жараткан Алла Таала бардык адам баласын бу дүйнөгө сыноо үчүн жиберген. Сыноодон өтүү үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга толук жашоону берип, Алла субхана ва таала акыркы пайгамбар кылып, үлгү кылып, акылдуу кылып, данышман кылып, боорукер кылып жиберген. Бүткүл ааламга мээрим кылып жиберген. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын акылы, жүрөгү, руху, иманы таптакыр башка. Бүгүн Кудай кааласа калбуху шариф пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү. Алла Таала ал жаратуучу, жүрөктү дагы, рухту дагы, денени дагы, ар бир нерсени жаратуучу да. Бирок пайгамбарыбыздын жүрөгүн кандай жараткан? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга кандай жүрөк берген, кандай күчтүү жүрөк берген, кандай кең жүрөк берген. Ушундай Алла Тааланын акыркы толук китебин көтөрө ала турган жүрөк. Жөнөкөй жүрөк эмес. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү бардык жүрөктөрдөн эң таза. Бардык жүрөктөрдөн эң жакшысы, эң күчтүүсү, эң такыбасы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү экен. Дүйнөдө канча адам келсе, ошол адамга Алла Таалам канча жүрөк берсе, эң жумшак, эң мээримдүү жүрөктү Алла Таала Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга берген экен. Муснади Ахмадда келет, Ибн Мас'уд радıyallahu анхудан риваят. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам: "Инна Аллаха Таала назара фи кулубил ибад, фаважада калба Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам хайра кулубил ибад, фастафаху ли нафсихи." Алла Таала бенделердин жүрөктөрүнө назар салды. Кийин бенделердин жүрөктөрүнүн эң жакшы Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгүн тапты. Кийин аны Алла субхана ва таала өзүнүн акыркы пайгамбарчылыгына тандады. Вабтаасаху бирисалатихи. Алла Таала ага өзүнүн пайгамбарчылыгын берип жиберди. Тумма надара фи кулубил ибад. Дагы бенделердин жүрөктөрүнө назар салды. Фаважада кулуба асхабихи хайра кулубил ибад. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалары адам пайгамбарлардан кийин келе бардык адамдардан эң жакшы жүрөк ошолордун жүрөгү экен. Абу Бакр, Умар, Усман, Али бардык сахабалардын жүрөктөрү пайгамбарлардан кийин келе кезекте бардык адамзаттын эң таза жүрөктөрү ошолор. Фажаалахум вузара'a набийихи юқатилуна ан динихи. فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. Кийин Алла субхана ва таала ошо сахабаларды пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын орун басары кылып тандап койду туганда. Демек бул дагы тандалган. Алла Куранда айтат: "Хуажтабакум." Алла силерди тандады. Алла субхана демек biz Muhammed Aleyhisselam'ın ümmeti dağı tandalgan ümmet. Cöğütler ayet otmayı, biz tandalgan elbiz, akıllı elbiz, izbiranlı narod. Özünün doğrunda alar, bütkül alamga Allah Taala alardı artık kılgan. Bирок Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru gelgenden keyin, Kur'an gelgen düşkenden keyin, alar anday emes. Bütkül ümmetke Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetin Allah Taala эң мыкты жакшы үммөт кылган. Хайр. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Кунтум хайра умматин." Силер эң мыкты үммөт болдуңар деп Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн мактаган. Ухриджат линнас, адамдардын пайдасы үчүн эненин ичинен чыгарылдыңар. Таамуруна бил маруф, дайыма жакшылыкка чакырып турасыңар. Ва танхауна анил мункар, дайыма жамандыктан кайтарып турасыңар. Ва ту'минуна билла, өзүңөрдү да унутпай иманыңарды бекемдеп, иманыңарды ойлонуп турасыңар. Өзүңөрдө иман келтиресиңер деп мынакей Алла Таала
Kur'an-ı Kerim'de hayır ummat dep Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini maqtagan. Алар Алла Тааланын дини үчүн кармашат. Алла Тааланын дини үчүн күрөшөт, согушат. Алла Тааланын дини үчүн. Эми мусулмандардын даражасы ушунчалык Алла Таала тандаган. Эмнени көрүп туура десе, Алланын алдында дагы ал туура, жакшы. Мусулмандар кайсы нерсени жакшы десе, Алланын алдында ошо жакшы. Кайсы нерсени жаман десе, ал Алланын алдында дагы жаман дейт да. Ошон үчүн айтылганда, бир адам өтүп кетти дүйнөдөн. Мусулмандар бул кандай адам эле деп коебуз го? Жакшы, жакшы деп. Бир канча адам жакшы деп күбөлүк берсе, Алланын алдында да жакшы болуп өтө берет экен. Эгерде Кудай сактасын бир адам өлдү, аркасынан бул жаман адам эле, мындай адам эле десе, Алланын алдында да жаман болуп калат дейт. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнүн ою жакшы деп күбөлүк бергени Алланын алдында орunu бар. Жөнөкөй нерсе эмес экен да. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Ваджабат", важип болду бейиш. Эгерде ошо адамдар жакшы деп айткан болсо, ага бейиш важип болду. Жаман деп айткан болсо, ага дагы ваджабат, дозок важип болду дейт. Ошон үчүн бирөөгө зулумдук кылбай жашайлы. Ошон үчүн алхамдулилла дайыма жүрөктөн мусулмандарга жакшылык каалап, мусулмандарга пайда жеткирип, жана мусулмандардын кемчилдигине Алла Тааладан истигфар кылып туруп. Эстегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан риваят: кимде ким Аллахумма гфирли, Аллахумма гфирли эмес, ман истагфара лил муъминина вал муъминат. Момунда эркектерге, момун аялдарга ким истигфар кылса, ошолордун санынчалык ага сооп жазылат деген. Себеп дегенде Нух алейхиссаламга, Ибрахим алейхиссаламга, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга, бардык пайгамбарга эле Алла Таала момундарга, эркектерге дагы, аялдарга дагы истигфар кылгыла деп пайгамбарларга буйрук берген да. Ошон үчүн Ибрахим пайгамбар айтат эле: "Роббигфирли ва ли валидайя ва ли муъминина яума якумул хисаб." Мени кечиргин, ата-энемди кечиргин, жана имандууларды кечирген кыямат күнү депчи. Нух пайгамбар деле ушинтип айтат эле: "Роббигфирли ва ли валидайя ва ли ман дахала байта муъминан ва ли муъминина ва ли муъминат." Я Алла, мени кечир, ата-энеми кечир деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала: "Истагфирли дамбик", өзүңө биринчиден, анан кийин ва ли муъминина ва ли муъминат, момун эркектерге, момун аялдарга кечирим сурагын деп. Дайыма машаалла өткөндөргө дагы, себеп дегенде адам баласында кемчилдиктер бар, каталар бар, кечирим сурап туруш керек экен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Алла Таала жүрөгүн даярдаш үчүн, жөндөмдүүлүктү пайда кылыш үчүн, күчөтүш үчүн, ошого Кур'ан-ы Карим бул жөнөкөй китеп эмес да. Алланын китебин көтөрө турган жүрөк керек ага. Бир дагы жүрөк көтөрө албайт эле Алла Тааланын Кур'ан-ы Каримин, Мухаммад алейхиссалам жүрөгүнөн башка. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын көкүрөгү өзүнүн жашоосунда 4 жолу кесилген. 4 жолу жүрөгү ачылып, 4 жолу жүрөгү кайра салынган. 4 жолу Алла субханаху ва таала периштелер жиберип, жүрөк тазаланып, чайкалып, иман, хикмат, нур менен толтуруп кайра салынган. Бул жөнөкөй эмес бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды кичинесинен Алла субханаху ва таала тарбиясында 4 жашында эң биринчи операция 4 жашында болгон. Кичинекей эле айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүрөгү эң таза жүрөк. Фақад шуха садруху аш-шариф мунзу сигрихи вастухриджа мин қалбихи хизду шайтан. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам кичинекей кезинде шайтандын үлүшүн жүрөккө болгон васваса, азгыруу, капилет, ар кандай нерселердин бардыгын алып таштаган да, чыгарылган. Муслим шарифте риваят келет, Анас радhiyallahu anhuдан риваят бар. Анна Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам атаху Джибраил периште келген экен. Wa huwa yal'ab ma'al gulman, жаш балдар менен ойноп жүргөн да, жайлоодочу. Fa akhadahu fasarra'ahu fashaqqa an qalbihi. Кармап эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жыгып, ошондо жаш балдар ойноп атканда бардыгы чочуп кетти. Бир киши пайгамбар Мухаммадты жыгып алып, көкүрөгүн жарып атат деп Халима энебизге жүгүрүп бара калды.
Халима енебиз болуп не болду экен тияктаса уже барса, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кайра туруп, эми өң өзгөрүп калган экен да. Бозоруп калган экен өң. Мына ушул жерде айтып атат, пайгамбарыбыздын жүрөгүн жарды дейт, фастахраджал калб, жүрөгүн алып чыкты дейт, фастахража минху алакатан, бир ошол жакта бир кою канды алып салды дейт. Уюган, ошо канды мындай кылып алып салды дейт. Жок болсо алака деп баягы сүлүк деп коебуз го, мындай кылып. Ушуга окшогон мындай бир тамыр экен, осуну алып салды. Жок болбосо мына уюган канды ушундай алып салды дагы. Факале айтты: "Хада хидду шайтан минк." Бул деген шайтандын үлүшү деди. Ошону алып салдым деп айтып атпайбы? Шайтандын үлүшүн алып салдым деп. Яни насибуху лау бакия маак. Эгерде ушул калып кала турган болсо жүрөктө, анда шайтандын азгыруусу, өзүнүн үлүшү сен менен калып калмак дейт да. Ушул нерсени алып салды. Сумма гасалаху, гийнаны жууду, фи тасти мин дахаб, алтындан болгон ушундай бир идишкен, ага жууду, бима замзам, замзам суусу менен жууду. Субханаллах. Пайгамбарыбыздын жүрөгүн замзам суусу менен жууп атат. Суллама ламаху, андан кийин кайра ордуна коюп, бардыгын тигип койду да. Сумма аадаху фи маканихи, кийин ордуна ойноп аткан жерине жеткизди. Важа ал-гилман ясауна ила уммихи, энесине, сүт эмизген энесине бардык жаш балдар жүгүрүп келе калып айтышты, мындай болду деп. Факал инна Мухаммадан кот кутил, бирөө өлтүрүп койду. Фастакбалуху, алар барды кайра барса, ва хува мунтакиул лаун деп, яни мутагайрул лаун, өң өзгөрүп калган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өң өзгөрүп. Ошол убакта эми кайсы канча жашта эле деп айтылат да. Кандай болбосун, ражих риваят ошол 4 жашта экен. 4 жашында экен. Хазрат Анас разияллаху анху айтат: "Ва код кунту ара асара даликал михят фи садрихи саллаллаху алейхи вассалам." Мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көкүрөгүндө, ошо жүрөктүн жайынан ошол ийненин ийизин көрөт элем дейт, тигилгенин. Анас разияллаху анху качан исламды кабыл алган? Кийин да ошондо дагы пайгамбарыбыздын бай көкүрөгүндө ийнени тигип койгондун ийизи бар эле дейт. Михят. Экинчи жолу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын эмесин 10 жашында болгон экен. Бул 4 жашында биринчи жолу, экинчисинде болсо 10 жашында болгон экен. Буну Абдулла ибн Ахмад риваят кылат өзүнүн муснадында. Бул жерде айтат, Ибн Хиббан дагы, Хаким дагы, Ибн Асакир дагы, бардыгы Ал-Мухтар китепте Убай ибн Каабтан, ана Абу Хурайра радияллаху анху кал, Абу Хурайра радияллаху анху айткан экен: "Я Расулаллах, о Аллахтын элчиси, ма аввалу ма убтидита бихи мин амри нубува?" Биринчи ушул пайгамбарчылык ишке сизге алгачкы жолу мындай белги катары башталышы кандай болгон эле десе, пайгамбарыбыз айтат: "Факала саллаллаху алейхи вассалам, инни ла фи сахра." Мен бир чөлдө болчум дейт. Ибн Ашар Хажач 10 жашта элем дейт. "Ида ана би раджулайн, яни малакайн фи сурати раджулайн." Эки периште келди дейт, кишинин сүрөтүндө. Кишинин сүрөтүндө келди дагы эки киши, бирөөсү баш жагымда, мына ушулбу деп айтып атат дейт да. Анан ооба дейт да, экөө тең алып кетти дейт. Мен андай жүздүү адамдарды көргөн эмесмин. Андай чырайлуу кийинген адамдарды көргөн эмесмин. Андай нурлуу мен адамдарды көргөн эмесмин дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Кийин алар алып барда экөө тең мен эки булчуңумдан кармап алып кетишти дагы, алып барып туруп жыгытты дейт. Жыгыткандан кийин экөөнүн бирөөсү айтты дейт: "Мынан жүрөгүн жар" деди, ач деди. Эч кандай, мен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Фима ара била дамин вала важин", оору дагы болгон жок, кан дагы болгон жок дейт. Оору дагы болгон жок, кан, көкүрөктү жарды дагы, ал жактан жүрөктү алды. Жүрөктү болсо кийин субханалла мынандай деп айтат, андан кийин жууду, ошо алтын баягы идиште экинчиси жууп берди. Фашуққа қалба, жүрегін ем аш деді. Ашқанда фашаққа қалби, мен жүрегімді жарғанда, фаахраджал ғил вал хасад минху, фаахраджа шибху ал алақа фанабада бихи дейді. Мына кейін жүректегі баяғы көре албастық, жек көрүү, ушундайлардын бардыгын алып салын дейт да. Уйыган кандай кылып туруп, пайгамбарыбыз айтат, уйыган канга окшош экен дейт. Мен көрүп карап турдум дейт. 10 жашта да эми.
10 жашар анча-мынча эсине келип калат да, ошону алып салганы. Бул учур эмне эле? Балагатка жетейин деген учур эле. Алымдарыбыз айтат, бул учурда балагатка жетейин деген учур болчу. Ошого Аллах субханаху ва таала тарабынан пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга даярдык көрсөтүлүп атат да. Даярдык берилип атат. Бул аннан ашр карибу мин синни таклиф, балагатка жетейин деген учур. Үчүнчүсү болсочу. Үчүнчүсү Жабраил периште келерден алдын болгон пайгамбарчылыкка. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 40 жашында пайгамбарчылык берилсе, ошодон алдын болгон. 40ка жетпестен туруп, атайы эми вахий жөнөкөй вахий эмес. Аллах субханаху ва тааланын нурун, китебин көтөрө турган жүрөк керек, ага жөндөмдүү керек, ага бышык керек, күчтүү керек, таза керек. Ушунун бардыгына алхамдулилlah келип туруп, атайы субханаллах Жабраил алейхиссалам келип, ал 3-чү жолу тазалап кеткен. 3-чү тазалап кеткен. 4-чү жолу пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жүрөгүн Мирачтан алдын болгон. Мирачка чыгаардан мурда. Анда пайгамбар болчу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Умму Хани энебиздин үйүндө уктап аткан болчу. Жабраил периште эшиктен кирип келип, монда кирип келчү да көбүнчөчү. Ал учурда андай эмес, шыптан түштү да, потолоктончу. Потолоктон түштү. Жабраил периште, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам бул башкача кирип келди го деп чочунуп калды. Мурда мындай кирип келчү эле. Бул жактан киргенден ишарат бар эле, чото сапар башкача болот окшойт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды алып кетти. Масжидил Харамга алып барды. Ал жерде пайгамбарыбыздын көкүрөгүн ачып, жүрөгүн жарып, тазалап, жууп, иман, хикмат, нурга толтуруп, кайрадан кадимкиде баягындай жаап, андан кийин анан алып келди дейт мага. Бурак, бул качырдан кичинекей, эшектен чоңураак, апакай болгон нурлуу ушундай бир жаныбарды алып келди, бурак деген. Ага минип, ошо менен Жабраил периштемен чогуу сапар тарткан да. Лейлатул Исра ол кечесинде болгон. Эми бул жерде мухаккикиндер, уламалар айтышат да, бунун данышмандыгы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла таала дагы сый урмат көрсөтүп, дагы күчөп, бекемдеп, Кур'ан түшүм Карим түшөтөт эле ага. Андан кийин мына жердеги риваятта Сахихайнда келет, Бухариде дагы, Муслимде дагы Анас радhiyallahu анхудан Малик ибни Са'са'a радhiyallahu анху. Пайгамбарыбыз аларга хадис айтып бергенде Мираж кечесинде кандай болгон. Эң башында ушуну айтты. Байнама ана фил хатим. Мен хатимде экенмин дейт. Бир учурда эле хатим деген Кааба бар го, Каабанын жанында такача бар. Ошону хатим деп коет. Мен ошол жерде экенмин дейт. Варбама кал фил хижр. Ошол жерде мустажиан жаткан экенмин. Фа атани атин келе турган мага келди да, фашакка ма байна хадихи деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн саграти нахрихи ила ша'ратихи мына жерге көрсөтүп айтты, ушул жерде жарды дейт да. Фастахража калби, мен жүрөгүмдү чыгарып алды дейт. Андан кийин анан иман менен толтурулган алтын менен немесинде па утиту би таслимин захаб алтындан ушул идишти алып келди дейт. Ал идиш мамнуун иманан, иман менен толтурулган экен дейт. Бухаринин риваятында айтылат, хикматан ва иманан, данышмандык жана иман менен толтурулган дейт. Кандай болгондо чакта дагы Бухари шарифте башка жеринде келет мындай деп, фа афрагаху фи садри, ошол идиште, ошо алтындан болгон идиште иман, хикмат, нурду менин жүрөгүмө куйду дейт ошо менен. Коюп туруп фа атбаху анан кийин жаап салды дейт. Андан кийин буракты алып келгенден кийин анан сапар тартты дейт. Демек, урматтуу мусулман бир туугандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң күчтүү жүрөк, эң таза жүрөк, эң жумшак жүрөк, эң жакшы жүрөк, эң мээримдүү жүрөк. Ошон үчүн ушуга даярдык, себеп дегенде Кур'ани Каримди көтөрө турган жүрөк. Алла Таала Кур'ани Каримди эгерде тоолорго түшүргөндө тоолор талканып кетет эле дейт го. Бул кайсы жүрөк көтөрө алат? Кайсы инсан көтөрө алат? Даже пайгамбар Алла Тааланын Кур'аны бул жер көтөрө албайт. Жер көтөрө алган мүмкүнчүлүк эмес. Мүмкүнчүлүгү жок жер көтөргөнгө. Бунун бардыгын моюнга алуу,
бұл ақиқатта Алла субханаху ва тағаланың бұл құдіретінің белгісі туғандар. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның жүрегінің күштілігі жана кеңдігі. Алла Таала айтады: «Назала бихи рухул амин аля қалбик литакуна минал мундирин». Рухул амин, аманаткөй периште Джабраил алейхиссалам Құр'анды алып келді. Қаяқа? Аля қалбик, сенің жүрегіңе дейді. Алла субханаху ва тағала айтады, Құр'анды Алла Таала пайғамбарымыздың жүрегіне түшірген, жүрегіне салған. Литакуна минал мундирин, адамдарды ескертүүчү болуң, ескертүүчүлөрдөн же коркутуучулардан, алардан ошондойлордон болуш үчүн деп. Бул жерде дагы эми айтып атканы Кур'ани Каримдин көтөрүү ушуга кандай кең жүрөк. Лау анзална хадал Кур'ан ала жабал лараайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилла. Эгерде биз түшүрсөк бул Кур'анды тоого, анда тоону көрмөксүн, Алла Тааладан коркконунан майдаланып кетпек. Майдаланып. Жана күл болуп калмак. Көтөрө алмак эмес да. Буга кандай ушуну көтөрө турган кандай жүрөк керек тугандар. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү Кур'анды көтөргөн. Ошого жараша Алла субханаху ва таала жүрөк берген экен. Ва кадалика ухайна илейка рухан мин амрина ма кунта тадри мал китаб вала ал иман ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Biz mınake Allah subhanahu wa ta'ala aytат, sana biz uşu vahiy arqılı Kur'an'da çürüp bergenibizde sen imanды bilbeyt eleng. İman emne ekenin bilbeyt eleng. Kitep Kur'an emne ekenin bilbeyt eleng. Biroq biz anı nur kılıp berdik. Oşa arqılı tuğra jolga salabız. Kimdi kalasak bendeleribizden, albatta sen tuğra jolga көрсөтүүчү, Allah Taalaga jete turgan joldu көрсөтүүчүсүн деп Allah subhanahu wa ta'ala bu жерде айтып атат. Пайгамбар sallallahu aleyhi ve sellem'in жүрөгү эң таква insandардын эң таква жүрөгү Muhammed aleyhisselam жүрөгү. Sahih Müslim'de келет Abu Zar radıyallahu anhudan Allah Taala bu hadisi kudusi de koyat. Allah aytat da bendeye gayrilatты. Ya ibadi, o menin bendelerim. Lev enne avvelakum ve ahirakum ve insakum ve cinnakum kanu ala atqa kalbi racilin vahidin minkum ma zada zalika fi mulki şey'a. O bendeler, men bendelerim. Egerde algaçkıңар deyt, kийинкиңер, insanıңар, жиниңер, кыскасы айтканда адамзаттын бары, жиндердин бардыгы. Ушулардын бардыгы силерден эң таква жүрөк кимдики? Ошондой боло турган болсо, бардыгы. Анда Алла айтат: "Ма зада залика фи мулки шей'a", бул нерсе менин мүлкүмө кыпындай дагы көбөйтпөйт. Бул дегени адам баласынын бары Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгүндөй болуп кетсе, баарыбыздын жүрөгүбүз. Жиндер дагы, insanдар дагы, алгачкылар да, кийинкилер дагы Алла Таалага bunun пайдасы жетпейт экен. Bunun Алла Таалага эч кандай пайдасы жетпейт экен. Алланын бадышачылыгында, мүлкүндө бир кошумча болбойт экен, кошулбайт экен, көбөйбөйт экен. Ошон эле кийинкисинде келет. Эгерде силердин алгачкыңар, кийинкиңер, инсаныңар, жиниңер баарынын жүрөгү силердин араңарда эң бузуку жүрөк кимдики? Шайтандыкы деп коелу. Бардыгы ушу шайтандын жүрөгүндөй болсо, Allah subhanahu wa ta'alaga eç kандай ziyan жетпейт экен. Allah mülkünün kemibeyt экен. Allah subhanahu wa ta'aladan ma naqasa zalika fi mulki şey'a. Allah Taala aytat, al men mülkümdön kıpınday da kemibeyt экен. Demek bardыгы жакшы болуп кетсе, Allah Taala mülkünde bir көбөйүп кетпейт, пайдасы тийип. Бардыгы айван болуп, шайтандап, кутуруп кетсе, Allah Taala'nын мүлкүнө bir ziyan келбейт, кемиткедей. Жок. Demek ушул жердеги биринчи бөлүгүндө атка калби рожилин, силердин эң жүрөгү такварагы деп бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү болот тугандар. Хадан калбул лади хува аткал кулуб ал мушар илейх фил хадис калбу сейидина Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hadiste келген ал Muhammed aleyhisselamдын жүрөгү. Айтпады беле? Валлахи ама кабардар, ey
Аллаға ант ичип айтамын мен. Инни ла ахшакум лилла ва атқакум лаху. Мен силердин баарыңардан эң Алла Тааладан коркуучураакмын дагы, эң таквараңармын дагы деп. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң таза жүрөк эле. Абу Дауд шарифте келет, Ибн Мас'уд радиаллаху анху риваят, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айткан: "Ла юбаллигуни ахадун ан ахадин мин асхаби шай'a, фа инни ухиб ан ахруджа илейкум ва ана салимус садр." Сахабаларга айтат эле: "Бирөөңөрдү мага ушактап келбегиле. Артынан жаман сөз айтып келбегиле мага. Артынан жаман сөз айтып келбегиле. Анткени мен жакшы көрөмүн, силердин алдыңарга чыкканда, силер менен аралашып отурганда, баарыңарга жүрөгүм таза болгонду жакшы көрөмүн" деп. Себеп дегенде бирөө-бирөөнү жамандап келе турган болсо, инсан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кандай болду экен деп, ошон үчүн айтат эле, андай кылып келбели деп. Bir жолу Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтат да, мында өтүп баратсам, эки киши сүйлөшүп аткан экен дейт. Не деп сүйлөшүп атыптыр? Алиязу билла, астагфирулла, мындай деп сүйлөшүп атыптыр. Бул Мухаммад алейхиссалам адилеттүү бөлүштүрүп берген жок деп атыптыр да. Бул бөлүштүрүп бергенде Алла Тааланын ыраазычылыгы максат кылынбай калды дептир, кара. Bir oljonun malı gelgen ele, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bölüp bergen ele, barına Peygamberimiz egerde adilettүү bölüp berбесе, kim bölüp beret? Peygamberimiz adilettүү olsa, kim adilettүү bolot? Бирок ал эки ошентип сүйлөшүп атат да. Ушундай сүйлөшүп атат. Буларды ошол ордунан эле токтотуп, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху айтты, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e барып айтты бирок. Ага чейин Peygamberimiz айткан эле мынанычы. Мен сахабаларымдан бирөөгө сөз ташып мен алдыма алып келбегиле. Мен силердин алдыңарга чыкканда жүрөгүм таза болуп чыкканды каалайм деп айткан эле. Бирок буну айтты, я Расулулла, сиз тууралуу мындай деп атат деди да. Мындай деп атат дегенде, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өтө боорукер киши, карачы. Не деди? Чакырчы бери. Разборка кылайын деген жок. Пайгамбар саллаллаху айтса болмок эле. Ал жерде жакшы да Умар разияллаху жок болуп калыптыр да. Болбосо уруксат бериң, башын алып келейин демек да. Жок, ал Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сразу айтты. Алла Таала Муса пайгамбарга райымдуулук кылсын деди. Причем бул жерде Муса? Bundan дагы көп Бани Исраилден ыза жеткенде сабыр кылды дейт да. Менен дагы көп дейт. Бул не болуп калыптыр деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнө өзү көңүл айтып койду. Карачы. Тигилер өзүнүн ахиретин ал мунафыктар мына. Ошон үчүн туугандар, пайгамбардын аркасынан жаман сүйлөгөн, тиякта турсун жаман күмөн кылган коркунучтуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир энебиз менен турат эле, өзүнүн жубайы менен. Эки сахаба өтүп баратпады беле. Эки өтүп бараткандан кийин пайгамбарыбызды көрүп калды да, бирөө менен турган. Экөөнү дароо токтотуп, токто. Ордуңарда туруп турула деди. Тургандан кийин анан айтты. Мен силерге айтып коеюн, бул менин аялым деди. Я Расулулла, коюңузчу эле, коюңузчу. Биз кантип эле ушундай неме кылып калайын? Жок деди. Шайтан жүрөгүңөргө салып койбосун деп мен ушул жерден чочулаганымдан эртерээк айтып койдум деди. Эми караптыр. Эгерде булардын жүрөгүнө ошондой күмөн кеткенде кафир болуп калат эле дейт. Билип билбестен туруп пайгамбарга жаман күмөн сөрөгөндө, түшүктүбү? Ошондуктан пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам алдына ала өзү мээримдүүлүк кылып, алардын ахирети, алардын ыйманын эске алып, шайтан буларга кол сала калбасын, жүрөгүнө азгырып туруп, жаманга алып келип койбосун деп. Көрдүңбү? Кандай кыял керек. Кандай болбосо, мына пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жүрөгү эң таза жүрөк. Адамзаттын эң таза жүрөгү Мухаммад алейхиссаламдын жүрөгү таксырлар. Ибн Мажада риваят келет, сахih иснат менен Ибн Амр радиаллаху анху айтат да, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан суралынды дейт. Айюн нас афдал. Адамдардын эң абзели ким? Артыгы, жакшысы ким дегенде пайгамбарыбыз айттыр. Куллу махмумил калб
Садуқул лисан. Сахабалар айттыр. Эми садуқул лисанды билебиз, чын сүйлөгөн адамды. Бирок сиз айтып атканыңыз махмумул калб деген ким десе, ваттақиюн нақию ла исма фихи вала багия вала гилла вала хасад. Махмумул калб деп ушундай жүрөктү айтат экен туугандар. Ал таква, таза, эч кандай күнөө жок, эч кандай кутуруу жок, эч кандай башкаларга жаманды каалоо, кек сактоо жок, көр албастык жок. Ушундай жүрөктү махмумул калб деп коет экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү эң жумшак жүрөк эле. Алла Таала Кур'анда айтат: "Фабима рахматин миналлахи линта лахум, ва лау кунта фаддан галидан калб, ланфадду мин хавлик, фа'фу анхум, вастагфир лахум, ва шавирхум фил амр, фа иза азамта фатаваккал алаллах, инналлаха юхиббул мутаваккилин." Алланын мээрими, райымы менен сен сахабаларга жумшак болдуң дейт Алла Таала. Линта лахум деген сен сахабаларга жумшак болдуң. Уламалар айтышат: "Эй Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү, силер шүгүр кылгыла. Силерге эң жумшак пайгамбар тийип калды" дейт. Мухаммад алейхиссаламдын үммөтү эмне кылыш керек экен? Шүгүр кылышыбыз керек. Бизге эң жумшак пайгамбар тийди. Пайгамбарлардын эң жүрөгү жумшагы Алла субхана ва таала Мухаммад алейхиссалам жаратып бизге берди муну. Эми айтат? Алла айтат: "Валау кунта фаддан галидан калб", эгерде сен орой болгонуңда, жүрөгүң катуу болгондо, ланфадду мин хавлик, сен тегерегинде сахабалар бардыгы сени таштап качып кетип калмак дейт. Пайгамбарыбызга айтып атат: эгерде сен орой болуп, копол болуп, жүрөгүң ушундай катуу болуп калганда, галидал калб, жүрөгүң катуу болгондо, анда ланфадду мин хавлик, инфидат деп коет. Кудай сактасын, бир арыстан кирип кетсе, кирип келсе буякта, бир экөөнү кой берип жүрсө, мына жерде биз бирибизди карабай качасың го, ушун инфидат деп коет да. Эч кимди карабай качмак деген сөз да. Кудум ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таала айтат: "Эгерде сен копол болуп, жүрөгүң катуу болгондочу, анда сен тегерегинде сахабалар бар да ошондой качмак." Табарани шарифте келет да. Пайгамбар саллаллаху алейхи Алла субхана ва тааланын жер бетинде ушундай бенделери, салих бенделердин жүрөктөрү, алардын эң сүйкүмдүүлөрү кимдери? Жүрөктөрү жумшактары дейт. Пайгамбарыбыз айткан: "Кимге жумшактык берилсе, жакшылыктын бардыгы берилди. Кимде жумшактык алынса, ал жакшылыктардын баарынан кур калды" деген да. Рифк, жумшактык dedi. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жүрөгү дайыма ойго болгон таксырлар. Жүрөгү дайыма ойго. Алла Таала өзүнүн пайгамбары Мухаммад алейхиссаламга яқлатал калб, ойго жүрөк берген экен да. Ойго жүрөк болгондон кийин 24 саат фахуа фит таважжухун илаллахи таала. Аллага дайыма жүздөм турат эле, бекапар, гафлеттик Алла субханаху ва тааладан бекапар кылбайт эле. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам уктап атканда көзү уктайт эле, жүрөгү уктабайт эле. Жүрөгү уктабайт эле. Жүрөгү уктабайт эле. Ошон үчүн Айша энебиз айтканда: "Кана Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам ядкуруллаха фи кулли ахяни." Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Алла Тааланы бардык учурда зикир кылат эле. Уктаганда да зикир кыла эле. Ооба. Тил менен эмес, жүрөгү зикир кылып чыгат экен. Ажатканада тил менен зикир кылса болбойт. Жүрөк менен зикир кылса болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам Айша энебиз айтып атат: "Бардык абалда Алла Тааланы зикир кылат эле, эстейт эле" дейт да. Көрбөйсүзбү? Темир уктаганда дагы эми караңыз мисалы. Уктаганда дагы пайгамбарыбыздын жүрөгү уктабайт эле. Көзү уктаганы менен жүрөгү уктабайт эле. Бухари шарифте келет, Айша радhiyallahu anha энебизден риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ошо кечки намаз боюнча Айша энебиз айткан экен: "Культу я Расулаллах, атанаму кабла ан тутир." Сиз азыр пайгамбарыбыз уктайын деп калды да. Ошол учурда анан кийин айтты эле: "Витир окубай эле уктайсызбы?" деди да. Витир окуп алганан уктабайсызбы деген мааниде.
Пайгамбарыбыз айтты: "Факана, я Айша dedi. Инна айная танаман ва ла янаму қалби." Мен екі көзім бар ғой, ал ұйықтайды, бірақ жүрегім ұйықтамайды деді. Жүрегім ұйықтамайды деді. Сахи Муслимде риwayat келеді. Ияд радиаллаху анхудан пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Инна Аллаха таала назара иля ахлил ард." Алла таала жер бетінде адамдарға назар салды. "Фамақатахум арабахум ва ажамахум илля бақая мин ахлил китаб." Алар эми бұл пайғамбарыбыз пайғамбар болып келгенге чейин жахилияттың доорунда адамдарды жахилият соқыр қылған эле. Ошонун себебинен Алла тааланын азабы келип, алар жырткыч болуп, кан ичер, өлүктөрдү жей турган болуп калган болчу. Надандык, адашуунун ушундай караңгылыктын чегине ашып кеткен эле. Алла таалам азап бергенде, азап келип, ошондо Инжил менен Таурат, мурдагы асмандан түшкөн китептерди кармангандар гана калган экен. Калгандарын Алла субхана ва таала азаптап салган экен да. Анан эми Алла таала айтып атат: "Ва кал", мындай дейт: "Иннама баастука лиабталияк ва абталия бик." Мен сени пайгамбар кылып жибергенimдин максаты сени сынаш үчүн жана сен аркылуу адамдарды сынаш үчүн дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды жиберген Алла таала максат рахмат кылып жиберди, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын бардыгын сынаш үчүн. Пайгамбарыбызга канчалык ээрчийт, канчалык ээрчибейт. Канчалык окшойт, канчалык окшошпойт. Пайгамбарыбыз канчалык жүрөгүнөн жакшы көрөт, алып келген нурланган сүннөттөрүн аткарбайбы, мына ушул жерден сыноо экен да. Ошон үчүн Алла таала пайгамбарыбызга толук жашоонун бардык кыймыл аракеттеги, бардыгын кыймыл аракетиндеги Алла өзү разы болгон жолду берген, мына ошо сыноодо. Не dedi анан? "Ва анзалту алейка китабан ла ягсилухул ма." Мен сага ошондой китеп түшүрөм, Кур'ани Карим, аны суу жуя албайт, аны кетире албайт. Мели мына китептерди сууга салып, сыяга мыналардын жазылганын өчүрүшүң мүмкүн. Адамдардын жүрөгүндөгүнү кантип өчүрөсүң? Кур'ан адамдардын жүрөгүндө, аалымдардын, карылардын жүрөгүндө Кур'анды кантип өчүрөсүң? Мүмкүн эмес да. Кудай сактасын, алиязу билля. Кур'андын бардыгы мисалы өртөп салганда да жүрөктөрдү кантип жок кыласың сен? Алла таала ушуну өзүм сактайм деп вада берген да. "Инна нахну наззална зикра ва инна лаху лахафизун." Биз Кур'анды түшүрдүк, буну сактоо өзүбүздүн жоопкерчилигибиз. Кыямат күнгө чейин Алла таала жөн эле эмес, бурмаланбай, мааниси менен кошо сактайт Алла таала. Алхамдулиллах, хикматы менен, мааниси менен да. Бухари шарифте келет, Жабир разияллаху анхудан риваят: "Жаат малаикатун илан наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хува наимун." Периште келди пайгамбарыбызга уктап аткан учурунда. Bir rivayette haraca aleyna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamberimiz bizge çıkıp geldi deydi sahabalar. Fakale aytti: "İnni ra'aytul fi manam." Men tuş gördüm. Ka'an Cibril inde ra'si. Baş çağımda Cibril perişte turgan eken. Ve Mikail inde ricli. Put çağımda Mikail perişte turgan eken. Biri-birine aytip atıp durdu. Fakale ba'duhum innehu naim. Bu uktap atat. Biri göz. Gebiler atat. Yok. İnnel ayn naimatun ve kalb yaqdan. Gözü uktap atat ko, biroq жүрөгү уктабай эле турат, ойго деген экен. Faqalu, adamlar aytıştır. "Inna li sahibikum hada masalan." Ular эми периштелер айтып атат. Периштелер келип атпайбы? Ошо периштелер келип мындай деп атат: "Бул киши бар го силердин шериңер, пайгамбар. Бунун бир мисалы бар. Ошо мисалын бир баяндап берип коёйлу" дейт. Fadribu lahu masalan. Faqala, bunun misali mынандай дейт. Kamasali rajulun bana daran. Bir kişi üy saldı deydi. Ve ceale fiha ma'adaba. Üy saldı, ayava çıraylı üy salıp içine dastarkon saldı. Bardık mömö jemişlerdi, jey turgan tamaktardı, susunduktardı, bardın ukmuşun koydu. Ve ba'asa daiyan. Jana biröөнü çakırıcını jiberdi. Bar, çakırıp gel. Şu üyge konakka gelişsin, dastarkondan dağım tartısın dep. Faman acaba da'iya, kim oşo çakırıcını kavul alsa, dakhalat dar, al üyge giret sözsüz. Ve kalamine ma'duva, jana oşo dastarkondan jeyt al sözsüz deydi. Ve man lam yecib da'iya, kim oşo çakırıcına
ага жооп бербесе, лем ядхулид дар, ал үйгө да корого да кирбейт, ва лем якул, жебейт дагы дейт. Ушундай деп айткандан кийин периштелер айтты. Не деди? Ауилуха лаху яфкахка, жоса яфхамха. Ушунун жорулусун айткылачы, баяндагыла. Түшүнө турган болсун дегенде, кээ бир айтып атат мындай деп. Бунун уктатат эле го. Иннал айн наиматун вал калб якзан. Көзү уктап атат, бирок жүрөк ойго. Факалу, алар айтышты, аддар жанна. Ба үй салган ал бейиш дейт ал. Даи чакырып аткан бул Мухаммад алейхиссалам дейт. Ким Мухаммад алейхиссаламга итаат кылса, ал Аллага итаат кылды. Ким Мухаммад алейхиссаламга тоң моюн болсо, ал Аллага тоң моюн болду дейт. Башка жеринде мындай дейт, ол курулган ошол үй ал бейиш дейт. Onu kurgan Allah subhanahu wa ta'ala özü deyt, çakıruçu Muhammed aleyhissalam deyt, alemi dastarkonu beyiştin mömö jemişleri deyt, kim ağa kavul alıp makul degen bolsa al uyga kiret, beyişke kiret, beyiştin nematlarında tübölüktü, al jeda rahatlanat, alemi Kuday saktasın, kim ağa girбесе, demek Peygamberibizga çakırığına labbayk debese, Peygamberimizin çakırığına makul bolbosa, tugandar al uyga da girбейт, ал даамда костойбейт, акыры барып анан кийин ал жака буйрубайт дагы дейт да. Албетте бир риваятта Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтылган, көзүң уктасын, кулагың уксун, жүрөгүң ойго болсун. Пайгамбарыбыз айтты, мен эки көзүм уктайт, бирок кулагым экөө тең угуп турат деди. Уктаганда да Пайгамбарыбыз угат эле. Көз уктайт эле. Екі құлағы ұғып тұрады әлі. Жана жүрегі ойға болады. Жүрегі ақыл есінде болады. Жаратқан Алла субханаху ва таала қабыл қылсын. Алла тағала береке берсін. Қысқа нұсқа бір 2-3 сұрауға жауап беріп қойлы. Мен кішкене бір жерде бір шашлық шешім шығып қалды. Барыңыздардан кешірім сұрайын. Анан Кудай кааласа иншалла кийинки сабакта дагы суроолорду кийин улантабыз. Кыскасы бүгүнкү сабактын каймагы кыскасы ушул болду. Эң таза жүрөк, эң жакшы жүрөк, эң жумшак жүрөк, эң бактылуу жүрөк, эң таква жүрөк Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын жүрөгү даксалар. Ошон үчүн иншалла биз дагы ушундай акылдуулардын акылдуусу, данышмандардын данышмандын аркасынан ээрчигенге, аны жакшы көргөнгө, ар бир сүннөтүн аткарганга аракет кылайлы. Bir төшөккө bir туугандар жатса, bir журканга болбойт дедиңиз. Шарт жок болсо кандай болот? Кээде туугандар келсе катар жаткырып, чоң журкандарды беребиз, шариятта туура келбейби? Эми шариятыбыз айткан тазалыкты эске алганда, 10 жашар болуп калгандан кийин балдардын деле, кыздардын деле баарынын төшөктөрүн өзүнчө кылып коюш керек. Бул деген иншалла алхамдулилlah маданиятта, тазалыктагы эми кээде мындай зарылчылык деп атасыз, эми кээде той тамашада, жакшылык жамандыкта кишилер көп келип калат. Тияк бияк анда адамдарда кийимдери чечпейт деле да. Кичине бир эс алып турайлы, кайрада киши келет деп андай мындай болуп калат. Бул учур өзүнчө болуп. Так мисалы шариятыбыздын талабы. Ар ким өзүнүн төшөгү менен жатат. Даже балдар деле, уулдардын деле арасын, кыздардын деле арасын 10 жаштан кийин өзүнчө кылып коюш керек. Ага чейин аралашса мейли. Обмен валюта атсам деген оюм бар эле. Ошого ислам динде кандай болот, харам эмеспи? Харам эмес. Ала бериңиз, алмаштырып неме кылса болот. Бизде шариятта эмне? Мисалы эски долларды жаңы долларга алмаштырса болбойт. Эски сомду жаңы сомго алмаштырып, эми кандай? 1000 сомго 1000 сом алмаштырсаңыз болот. Бирок меники жаңы сом, эски сом алып бардым, 900 сомго жаңы сом 1000 сом, ал бул болбойт да. Түшүнүктүбү? Кичине эскирип калган доллар, бирок 100 доллар, аны канчадан 90го эсептеп атат дагы, анан кийин берки ушу доллар менен доллар, анан көрүп аны сом, через сом кыла турган болсо боло берет ал. Обмен валюта жакшы, адал иш, макулбу? Ошону эске алып коюш керек. Рубльга рубль, сомго сом, мына ошо тең болуш керек. Эгер ылдый болуп калса, болбой калат. Кандайсыздар, балам 28ге чыкты, үйлөнбөй жатат, эмне кылсам болот? Эниси дагы үйлөнө элек дейт. Эми карап көрүңүздөр эми. Эгерде шариятыбызда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Я ма'шара шабаб, жаштардын жамааты, эгерде үйлөнүүгө күчүңөр жетсе, сөз үйлөнгүлө. Бул үйлөнүү сүннөт.
көзүңөрдү да уят жериңерди да сактай турган. Эгер дага күчүңөр жетпесе, бүгүнкү күндө шарт жок болсо, анда орозону бекем кармагыла. Орозо адамдын жаман кыялдан, жаман жака баргандан токтото турган, нафс кумарды сындыра турган деп айткан да. Акыйкада Курандагы окулабы же канча убакытта окуу керек? Акыйкада эми Кур'анды окуп, аны тафсир кылып, дайыма эле окуп жүргөнүбүз жакшы. Которуп берип, түшүндүрүп берип, Алла Тааланын кайрылуусун, Алла Субханаху ва Тааlanын өкүм буйруктарын айтып берсек жакшы да. Бала төрөлгөндө канча күндөн кийин азан айтылат жана азан кантип айтылат, анын акыйкасы качан кылсак болот, 7-чи күнүбү же 14 же 21-чи күнү дешет. Ушул күндөрү өткөзүш керекпи, андан башка күндөр өткөрсө болбой калабы? Акыйкада туугандар азан айтылганда оң кулагына азан айтылат, ошо азанда хайяла сола, хайяла сола, хайяла фалах бар го, андан кийин ас-салату хойру минан наум кошо айтылат. Багымдаттын азаны бар го, вот ошо. Коматка келгенде комат сола деп айтып кое сал. Бул бир. Качан айтыш керек эле? Эң алгач мүмкүн болушунча, даже алымдарыбыз жазган, эненин сүтүнөн да мурда айтылсын дейт. Себеп деген эненин сүтү бул денеге азыгы болсо, азан рухтун азыгы. Ошон үчүн рухтун азыгы, рух, акыйкат, рух түбөлүктүү болгондон кийин аны алдына коюш керек дейт да. Ал эми акыйка боюнча туугандар, акыйка ал өзү 7-чи күнү сүннөт. Уул бала боло турган болсо 2 кой, бул да мүмкүнчүлүккө жараша. Болбосо карыз алып, музда кой сойгондун кереги жок, мүмкүнчүлүк болсо. Кыз бала болсо 1. 7-чи күнү сүннөт, 7-чи күнү болбой калса, калган күндөрү мустахаб. 1 жылдан кийин сойсоңуздар да мустахаб болот. Сүннөттү эмес, мустахабтын соогун ала бересиз. Албетте алымдар эми айтат, 7-чи күнү болбой калса болбот дегенде 14 же 21 кылганыңыз да кичине түзүгүрөөк мустахаб окшойт да. Аллахым кабыл кылсын. Роббана атина фид дуния хасана ва фил ахирати.